Саламатсыздарбы? Сол YouTube каналынан амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен биргеликте Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аскарбек Куручбеков мырза менен маектешебиз. Маектешим бүгүн Кыргызстандын келечеги тууралуу, азыркы жаштардын коомдогу ролу тууралуу айтып берет. Анда кеттик. Саламатсызбы, Аскарбек мырза, иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Келиңиздер. Келелик. Бүгүн ошо сиз менен биргеликте Кыргызстан тууралуу, деги эле ушул жаштар тууралуу маек кургум келди. Рахмат. Алгачкы эле сурам, буга чейин сизди турмуш чындыгын тасмаларга түшүргөн режиссер катары таанысак, кийин ушул шаардык кеңешке келип, депутат болуп, ушул саясатка аралашып калдыңыз да. Кесип алмаштырууга эмне себеп болду? Саламатсыздарбы? Рахмат. Биз 10 жылдан ашык өз студиябызда иштеп, кино тартып, ушу ата энени сыйлоо боюнча, мамлекетти сүйүү боюнча кинолор тартып келе жаттык. Анан 2016-жылы бул жумушубуз деле мындай айтканда параллельно кете берет. Ошо шаардык кеңешке ал жерде зарплата жок, бирок эл үчүн иштей турган убакыт тапса болот деп, ошо 2016-жылы шайлоого аттанып, кийин 2 жылдан кийин кезек келип депутат болдук. Эмне үчүн бардык? Бизде шаарыбызда дагы өзүнчө маданият чоң башкармалык бар. Көп бул мэрия бул мындай айтканда чоң аябай чоң мекеме да, биздин борборубуз болгондон кийин ошол маданиятка ошол жерден деле бир чоң салым салам деп баргам. Кудайга шүгүр, ошо 2 жыл депутат болдук. Мына ушул управление культуры деген бар. Канча жылдан бери, эгемендүүлүк алгандан бери депутаттар ошол жака барып кызыкпаптыр. Ошондон ал управление той уюштуруучу, майрамдар уюштуруучу бир мекеме катары болуп чыккан. Биз барып биринчи китепканалардан баштадык. Бизде Бишкек шаарында 28 китепкана бар. Ал жерде 200дөй адам иштейт. Ошол жерде суроолор бердик. Булар кандай иштеп атат? Кандай форматта иштеп атат? Бул форматты өзгөртүш керек деп, бир жыл ошол жерде күн мындай айтканда ар бир жума сайын бизде комиссия болот. Мен атайын ошо социалдык комиссияда болдум. Социалдык комиссияда бул маданият, спорт, билим боюнча айтып атып, Кудайга шүгүр, өтчө бир совет түзүлүп, ошо вице-мэр менен биргеликте бир реформа библиотечный системадан баштадык. Бул эмне дегенде биз 28 библиотеканы жаңы форматка өткөрүшүбүз керек. Адамдар аяка барбай калды. Жөн эле канча кишиге зарплата төлөнүп атат. Ысырап болуп атат, мындай айтканда. Ошол жерде фанат эжелебиз бар, аларга ыраазычылык. Бирок азыр бул формат өзгөрүш керек. Анан кишилерди оптимизация азайтып, зарплатасын көтөрөлү деп. Анан ушул жылы атайын ушу бүт вице-мэрлер менен сүйлөшүп, бюджеттен атайын 2 миллион сом бөлдүрдүк. Тыныстана Бакамбаева дагы биздин улуу жазуучубуз Айтматов Чыңгыз Төрөкуловичтин китепканасын бир коворкинг центр кылалы деп. Ал жерде жаштарыбыз барып, жогона китеп окубай, Wi-Fi да болот. Керек болсо ушул жерде кофе ичсе деп, андан кийин отуруп, бүт тематикалардан библиотечный фондду бир жаңы форматта IT, экология боюнча кызыктыралы деп. Андан кийин ушул жерде биздин библиотекарлардын ушул жерде районду жакшылап изилдеп, ошол жердеги кайсыл үйдө канча бала бар, ошонун баарын изилдеп, чакырып, китепканаларга ошонун бир форматын өзгөртөлү деп иш баштап атабыз да. Абдан жакшы экен. Негизи баягы мамлекеттин жүгүн аркалагандан кийин кайсы бир ушул өлкөдөгү көйгөйлүү өзгөчө шаардагы көйгөйлүү маселени чечүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Сизде мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Анан эл үчүн, элдин пайдасына чечиле турган кандай иштерди аркаладым деп ойлойсуз? Ушул мен өзүм буга чейин айткандай социалдык комиссияда болдум, зам төрага болуп. Бул жерде билим менен маданиятка көбүрөөк көңүл бурайын деп чечкем. Бүт жака убакытты кетире бербей, албетте көйгөйлөр өтө көп. Бирок бизге мындай суроо бергенде биз качан өнүгөбүз? Качан бир нерсе жылыш болот дегенде, коррупция качан жоголот дегенде, ар бир жараныбыздын жүрөгүбүздө маданиятыбыз, иманыбыз болгондо өнүгөбүз деп, анан биз ошо маданият менен билимге көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылдым. Мисалы үчүн 2019-жылы пилотный проект кылып, Ленин район мектебинен китеп билим булагы деп конкурс баштаганбыз. Ошол жерде балдар тест менен китеп окуп, тест кылып,
Анан ошондон приздер алды. Анан ошо кыргыз тил мугалимдер өткөзгөн. Кимдин балдары утса Алматыга барып эс алып келишти. Өздөрү келип анан ыраазычылык айтып 30 жылда биринчи жолу ушундай бир эс алып барып келдик деп, анан сонун өтүп 20-жылы өтө чоң конкурс болду. Бүт Бишкек боюнча приздерди баягы бүт мектептер кызыксын деп баягы айфон коюп аябай жакшы болгон аракет кылдык. Кызыктыруучу белектер болду. Албетте бул форматка биздин мугалимдер, жетекчилер көнбөптүр, ошондуктан кемчиликтер болду, аны айттык, бирок Бишкек боюнча өттү. Эми жыл сайын өтө берет, бирок биз форматты чоңойто беребиз. Мугалимдер мунусунда бир башка дагы Ташкентке барып келсейин деп аткам, бирок пандемия улам Көлгө барып эс алып келишти, буга дагы шүгүр. Ушул форматты биз көбөйтүш керек, ушундай конкурстар көбөйтүп, маданияттын форматын өзгөртүп, анан биз азыр парктар, жолдор баары салынып атпайбы? Бирок эгерде биздин жаштарыбыз үчүн, келе жаткан муун үчүн жакшы инфраструктура болуп калсын деп атабыз да, бирок кандай муун келе атат? Бул чоң суроо болуп атат азыр. Ошон үчүн азыр маданиятыбызды, билимибизди бала бакчадан баштап өстүрсөк, анан кийин мына 10 жылдан кийин сонун жакшы бир поколение өсүп келет да. Негизи азыркы жаштарды караганда көбү чет өлкөгө агылып кетип атканын көрөбүз да. Чет өлкөдөн окушубуз керек, же болбосо чет өлкөгө барып иштешибиз керек дейт да. Буга мунун себеби түшүнүктүү, бирок ошолорду кантип ушул өлкөдө кармап калуунун жолун издесек болот. Азыр Кудайга шүгүр, интернет деген маселе бар. Ошол көптөгөн биздин жаштарыбыз азыр IT технологиялар менен, жаңы технологиялар менен дүйнөгө чыгып, Кыргызстанда керек болсо биздин региондордо эле, жалгыз Бишкекте эмес, отуруп дүйнөгө иштеп атат. Видео жагынан, сайттар жасап, биз мындай айтканда кыргызстандыктар өтө таланттуу болот. Ошондуктан бир заводдон тапкан акчаны бир IT күчтүү кызматкер, ине жибине чейин билген бала бир завод кылган акчаны мындай айтканда таап алат да. Өзү жагыз технология чыгыш керек, жана биздин балдар ыр жагынан болобу, маданият жагынан болобу, ошол жагынан биз дүйнөгө чыгыш мүмкүнбүз. Мына корейстер кино менен чыгып атат, бизге ошол кино болобу, именно маданият жагы көңүл бурсак, биз дүйнөгө реклама болуп беребиз. Мисалы үчүн ошол эле кээерки конкурстарга чыгып атпайбы биздин жарандар, дүйнө таанып атат. Бирок буну канчалык биздин кээерки министерстволор реклама кылат, эмне кылат, бирок бир эле адам Кыргызстанды жакшыраак таанып коюш мүмкүн да. Ошондуктан эң жаман бул үмүтсүздүк. Үмүтсүздүккө түшпөш керек. Аракет кылса, ушул биздин мамлекеттен, биздин шаарлардан, любой жерден аракет кылганга берекет дегенде иш кылса болот. Албетте жеңил эле, жеңил кээерки кыйналып аткан биздин мигранттарыбыз бар. Айла жогондан барып атат, түшүнсө болот. Бирок өзүң билимиң болсо, мисалы үчүн тилдерди билсең, башка өлкөгө үйрөнүп келсең болот. Бирок ошол жерде көп сиз айткандай калып атат, кетебиз, келбейбиз дегендер бар, андай жеңил эле. Анда биздин чоң аталарыбыз ушу мамлекетибиз түптөп берди. Ошону бизге тапшырып берди, муну тыштап коюп кетип калган кандай? Анда уже бүттү да. Балдарың ошол жердин өлкөнүн жараны болот, ошол адам болот, уже биздин эмес унутабыз. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Маданият деп калдыңыз, ушул маданият эмне үчүн аксап атат деп ойлойсуз? Азыркы учурда ушул маданиятты өнүктүрүш үчүн, дүйнөлүк деңгээлге жеткириш үчүн эмне жетишсиз болуп атат бизде? Бизде мындай айтканда буга чейинки мурунку форматты көнгөн кээерки чиновниктерибиз бар. Ошого жол бербейт, түшүнбөйт. Алар да күнөөлүү деп айтса болбойт, алар мурунку менен эле жүрөт да. Ошону биз түшүндүрүшүбүз керек. Өзүбүз аракет кылып, ошондуктан мисалы үчүн мен азыр Иманур саясий партиясы менен жакшы команда түптөп баратабыз. Элге башка форматта жаңыча ойлонолу, башкача иш кылалы деп баратабыз да. Ошону өзгөртүш керек. Азыр эми биздин маданиятка дүйнөдөн көп YouTube бар, эми бар балдарыбызга деле маданиятка деле бир өзүнүн таасирин тийгизип атат да. Бирок биздин кыргызстандыктардын өзүнчө бир брендтери болуш керек, өзүнчө бир стиль болуш керек. Ошол менен эле биз сериал болобу, кино болобу, андан башка бүт нерселерди кылсак болот. Бул дүйнөлүк брендке айланат да. Бирок бизге поддержка керек. Поддержка кандай керек? Конкретный, чёткий, детальный поддержка керек план менен. Жаштарга негизи мотивация абдан маанилүү да. Кандай кеңеш берет элеңиз ушул ийгиликке жетүүдө кандай аракеттерди көрүш керек? Менин эң чоң мотивация берген бул менин балдарым.
Ошо кызым азыр мектепке барат. Мындай айтканда, ошолор кайсыл мамлекетте жашайт? Кайсыл мамлекетти биз мына 10 жыл, 15 жылдан кийин булар чоңойгондо кандай мамлекетте жашайт? Кандай жолдордо, кайсыл тротуарларда жүрөт, кандай мектептерге барат, кайсыл жерлерде тамак жейт, ошонун баары мени ойлондурат. Ошондуктан мен өзүмдүн балдарыма жана бүт Кыргызстандын балдарына жакшы бийгеликте командабыз менен жакшы Кыргызстан куралы деп баратабыз. Биздин максатыбыз ушул. Жогоруда айтып калдыңыз, ошол маданият, билим тармагында көбүрөөк баягы басым жасап, ошол багытта иш алып барам депчи. Китепканалар тууралуу айттыңыз. Азыр ушул жаштарды китепке болгон сүйүүсүн ойготуу үчүн кандай аракеттерди көрүшүбүз керек? Жаштар ар кандай проекттер кылып атат. Ошолорду биз колдошубуз керек. Материалдык жактан, финансы жактан бүт баарын биз колдошубуз керек да. Бара-бара бирок уже китеп окуп башталды да. Мен өзүмдү эле эметем, мисалы үчүн көп деле мындай китеп окудум деп айта албайм. Бирок китеп окуганда көп нерсе билем. Андан кийин ошо элдер да китеп окуса, окуганда бир кургаз өрөсөт, мамлекетти кандай өнүктүрсөк болот деп, аны биз мындай орусча айтканда своей каши варимся да. Дүйнөгө чыгыш керек. Дүйнөгө чыгыш үчүн билимдүү болушубуз керек. Андан кийин тилдерди үйрөнүшүбүз керек. Ошол мен буга чейин айткандай, биздин китепканаларды өзгөртүш керек форматты. Китептер, кызыктуу китептер дүйнөдө көп. Бизде баягы эле китептер турат да, мисалы үчүн. Ошол жаңы китептер койсок, ошол китептер окутсак, уюштурган конкурстарыбызды тема кылсак, экология тема болсун, IT темалар болсун мектептердечи, ошол менен биз бала бакчадан баштагандан кийин бул жетет. Азыр баштасак, 10 жылдан кийин бир жыйынтык чыгат. Азыркы коомдогу жаштарга эмне жетишпейт? Тура азыр көп жаштар сурап калат, эмне кылыш керек деп. Мен мындай жалпак тил менен түшүндүргөндө, ар бир адамда ийгиликке жетиш үчүн айтканда эки канат болуш керек да. Бирөөсү өзүнүн билимиң, бир кесиптин ээси болсо, ошол кесиптин профессионалы болсо, кандай кесип болбосун, профессионалы болсо, андан кийин экинчи канаты маданият менен иман болсо, ошондо бир ийгиликке жетет да. Жалгыз бир нерсе болуп калса, бул бир жерде эле тегерен өрөт. Биягы болуп туруп билими жок болуп калса, дагы өзүнчө бир проблема. Ошондуктан ийгиликке жетиш үчүн эки канатты бекем кармап, бир максат коюп, ошого жеткен сон жакшы да. Азыр Бишкек шаарында 100дөн ашык мектеп бар. 170 000 бала окуйт. Бирок мектептин мощности 70 000. 100 000 бала нормадан сырткары окуп атат. Ушундай условиялар менен билим алыш өтө кыйын. Биз азыр сунуштап атканыбыз мамлекеттик жеке өнүктүрүш программасы. Биз мамлекет азыр ушул мектептердин баарын салгыча бир 10 жыл балким өткөзөт, может 5 жыл өтөт, бирок баттыраак кылыш үчүн, бул көйгөйдү чечиш үчүн биз ушул жеке менен сырттан инвесторлор тартып келип, коркпой мектептерибизди салышыбыз керек. Башка биздин жолубуз жок. Бала бакчалар салыш керек. Биздин нормадан чыгып кеттик. 2-3 жылдан кийин азыр эптеп карманып атат, бирок 2-3 жылдан кийин бул бир катастрофага айланышы мүмкүн. Мен өзүм 70 мектепте окугам, ошондо эле үчөөбүз отурчук. Азыр элестетип көрсөң кандай ситуация болот. Андан кийин бул баары комплексный да. Бүт мисалы үчүн биздин жаңы конушта жашагандар жакшы мектепке берем деп центрге келишет. Ошондон кийин пробка дагы пайда болот. Ошол жилмасиздеги ротация кылып күчтүү директорлорду ушул биздин жаңы конуштарга алып барыш керек. Жаңы конуштарды жаңы конуштой уже бир Бишкек катары көрүп, ошол жерлерге көңүл бургандан кийин ошондо бир өнүгүү болот да биздечи. Бунун баарын комплексно коркпой ишти алып барыш керек да, жоопкерчиликти алыш керек. Башка жолубуз жок. Мына ушул алдыдагы пландарыңыздарда демек жаңы конуштарды дагы баягы шаарга кошуп, алардын инфраструктурасын, маданиятын, ошол эле билим берүү тармагын өнүктүрүү барбы, каралганбы? Албетте. Бизде спорт мектептер, маданият үйлөр Совет Союзунан бери калган, Бишкекте эле центринде эле калып калган да. Бирок Бишкек шаары мурункуда 300-400 000 киши эмес азыр. 1,5-2 миллионго деле болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биздин центрди, ушу биздин негизи жаңы конуштарды мен ошолорго бир жыл кылмакмын да, ушу жаңы конуштардын бир 5 жыл деп болгон аракетибиз жаңы конуштарга
жөнөтпөкпүз да, мындай айтканда финансында, бюджетте дагы. Эмне үчүн дегенде, ошол жердеги жаштар инфраструктураны ошол жерден түзүшүбүз керек. Центрде кандайдыр бир поликлиникаларыбыз бар. Ошол эптеп бир чечилип атат. Бирок бүт жан коңуштар центрге келип атат да. Ошону биз өздөрүнүн центрлерин кылышыбыз керек. Жакшы мектептерде поликлиника болобу, маданият үйлөр болобу, бүт инфраструктураны түзүп беришибиз керек. Жолдорду, канализация, суу баарын чечишибиз керек. Ошондо бир Бишкек болот да. Бир форматта Бишкек болот. Бул жерге келсең, центр жакка барсаң, кээбирки биздин айылдардан да жаман болуп калат атпайбы? Баары баткак болуп, эме болуп, ошону биз чечишибиз керек. Ошондо бир өнүгүү болот, ошондо бир жакшы муун өсүп келет. Сөз соңунда ошол сиздин жаштарга болгон кеңешиңизге кезек берелик. Эң негизгиси, ушу жаштарыбыз жакшы билим алса, китеп окуса, жакшы бир кесип тандап, ошол кесиптин адиси болсо, анан кийин биз жаштарыбызга кечикпей, так жүрүп, эрте туруп, жалкоо болбосо деген кеңеш берет элем. Анан ар бир аракет үчүн Кудайым берекетин берет да. Аракет кыла бериш керек. Жаңы технологияларды үйрөнүш керек. Күнү күнгө өзгөрүүлөр болуп атат. Эң негизги кеңешим ошол. Аракетке берекет. Аскар мырза, сизге чоң рахмат айтабыз. Буюрса келечекте ошолдой сиздей, биздей жаштар кеңеш берип, ошол билим алууга үгүттөп турсак, албетте Кыргызстандын келечеги кең болот.